Президент, колуңардан келбесе арыз жазып кеткиле. Президент Сооронбай Жээнбеков коомчулукта коррупцияга каршы күрөшкө байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматына, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка жана мамлекеттик каттоо кызматына сын доомат көп экенин билдирди. Ал мындан башка да мекемелерге бизнес коомчулук нааразы экенин айтты. Президент айрым органдарга коррупцияга каршы күрөштө жылыш бар экенин кошумчалады жана жемкорлукка каршы күрөштү жарандык коом эл колдоп жаткандыктан аны жоюуга жакшы шарт түзүлгөнүн билдирди. Реформа кылып жатабыз деп айтып жатасыңар. Аны айтыш оңой, бирок ишке ашырыш, сөз менен ишти айкалыштыруу кыйын. Муну ыйманы бар, эрки жана ыйманы бар. Баласынын, өлкөнүн келечегин ойлогон гана жетекчи кыла алат. Укук коргоо органдарынын жетекчилери өзүңөрдүн ичиңердеги коррупция менен күрөшүүгө көңүл кош мамиле кылып жатасыңар. Коррупция менен күрөшүш үчүн биринчи укук коргоо органдары тазаланыш керек. Министр, губернатор, акимдер өзүлөрү таза болмоюнча муну ишке ашырыш кыйын. Ошондуктан колуңардан келбесе арыз жазып кеткиле да, колунан келген адамга орун бошоткула. Коопсуздук кеңешинин жыйынына Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазыев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү катышты. Сооронбай Жээнбеков, мага сөз тийип жатат, силер болсо былтыйып отурасыңар. Бүгүн 24 январда коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. Анын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку сот менен башкы прокуратуранын жетекчилерин каарып өттү. Өлкө башчынын пикиринде мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматовдун бошотулушуна дал ушул органдар көмөк кылган. Коррупцияга шектелип жаткан Алмаматов боюнча соттун биринчи инстанциясында 12,5 жылга эркинен ажыратылган. Экинчи инстанцияда ал бошотулду. Бул резонанстуу иш болчу. Коомдун бардыгы бул тууралуу айтып жатат. Мен маалымат каражаттарынан көрүп отурам. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы күнү-түнү иштеп, аны кармаган. Прокурор менен сот алып, аны бошотуп алды. Бул нерсе мени таң калтырып жатат. Эмне үчүн ал прокурор кызматынан бошотулган жок? Эмне үчүн сот дагы деле иштеп жүрөт? Бул суроого жооп бергиле. Коомчулук уксун. Бул нерсени ал прокурор чечкен жок. Ага жогорку жактан буйрук берген. Ошон үчүн аны кызматтан бошото албай жатасыңар. Коомчулук бул боюнча мени буйрук берди деп ойлоп жатат. Силер болсо эч нерсе болбогондой олтурасыңар. Мага сөз тийип жатат, силер болсо былтыйып отурасыңар, деди президент. Коопсуздук кеңеши 30 атка минерге чара көрүүнү сунуш кылды. 24 январдагы жыйынынын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алар коопсуздук кеңешинин 2018-2019 жылдары кабыл алган чечимдерин аткарбаганын айтты. Анын ичинен социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиевке, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетовго жана анын 2 орун басарына катуу сөгүш берүү. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жунушевди кызматтан алуу сунушталды. Ошондой эле мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш санариптештирүү иштери жетишсиз деп табылып, тоо кен тармагындагы жумуштарга канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Кыргызстан Кытайдан эт ташып кирүүгө убактылуу чектөө койду. Кыргызстан Кытайдан эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын расмий өкүлү Рахат Садырбекова билдирди. Тамак аш коопсуздугу толук көзөмөлдө деп айта алам. Чек арада тиешелүү органдардын текшерүүсү жүрүп жатат. Мекеменин маалыматына караганда, Хенан провинциясынан Кыргызстанга 2019 жылдын декабрь айында 48 тонна өрдөк эти алынып келген. Анын үлгүсү ветеринардык диагностика жана экспертиза борборуна жиберилген. Текшерүүнүн жыйынтыгы чыгып, коопсуздук аныкталгандан кийин сатууга уруксат берилген. Кытайда өпкөнү сезгенкен жана коронавирус биринчи катталган Ухан шаарынын тургундарына сыртка чыкпоо жөнүндө көрсөтмө берилди. Жаңы вирустун өлгөндөрүнүн саны 20 кишиге чамалады. Аны жугузгандардын саны 450 кишиден ашты. Вирусту жугузуп алгандар АКШда, Жапонияда, Түштүк Кореяда жана Таиландда да катталды, деди. Өзгөндө жаш келин өз баласын $5000 сатууга аракет кылган.
Өзгөн шаарынын 23 жаштагы тургуну өз баласын сатууга шектелип кармалды. Ага кардар табууга башка жаран жардам берген. Бул тууралуу Ош областык милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, милицияга 20 январь күнү Өзгөн районундагы төрөт үйүндө аял өзүнүн жаңы төрөлгөн баласын сатууну көздөп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция 21 январь күнү балалуу келинди жана ага бала сатууга көмөктөшкөн. Мурда сот жообуна тартылган Ош шаарынын 45 жаштагы тургунун ымыркайды 5000 АКШ долларына баалап соодалашып жаткан учурунда кармады. Кармалган эки аял жазык кодексинин 171 беренесинин 2-3 бөлүмдөрү менен шек саналып, Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Шектүүлөрдүн бөгөт чарасы каралып, ымыркайдын энеси ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылып, ортомчу болгон аял 2 айга камакта калды. Екатеринбургда сирктеги пил бошонуп, көчөнү аралап кеткен. Аны машинеге жүктөө учурунда бошоп кетип, бир нече мүнөт көчө аралап жүргөн. Карга оонап жаткан пилдин видеосун жергиликтүү тургундар соц тармактарга жарыялашкан. Алардын биринде көчөдө карга оонап жаткан пилди дрессировщик менен жол кыймыл коопсуздугун камсыздоочу кызматкер токтотууга аракет кылганын көрүүгө болот. Дагы бир тасмада пилди турак үйлөрдүн жанынан кармап, таяк менен сабап алып кетип жатышканы тартылган. Батукаевдин бошотулушу боюнча сотто алгачкы күбө көрсөтмө берди. 23 январь күнү Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иште биринчи күбө көрсөтмө берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошевдин Азаттыкка билдиргени боюнча сот бүгүнкү жараянда улуттук гематология борборунун дарыгери Елена Гавриленкону сурады. Ал Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгышын иликтеген депутаттык комиссияда медициналык изилдөөлөрдү жүргүзүш үчүн катышканын айтты. Дарыгер көрсөтмөсүндө улуттук гематология борборунда Абдухалим Раимжановдун сейфинде Батукаевдин баш сөөгү тартылган үлгүлөр бар экен. Ошону иликтеген. Жыйынтыгында ал рак менен ооруй турганы аныкталган деп жатат. Биз ошол үлгүлөр 100% Батукаевдики деп айта аласызбы деп сурасак, айта албайм, анткени мен анализ алган эмесмин деп жооп берди. Эми ал үлгү чын эле Батукаевдикиби же башка адамдыкы болгонбу кантип аныкташ керек деп сурасак, ал үчүн Батукаевден кайрадан анализ алыш керек деп жатат, деди Жошев. Мурунку жараянда Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары соттон Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровду жана Жаныш Бакиевди алып келүүнү өтүнүшкөн. Адвокаттар аталган адамдардын аттары иш боюнча көрсөтмө берген Шамил Атахановдун көрсөтмөсүндө аталганын белгилешкен. Бирок судья Эмил Кайыпов адвокаттардын өтүнүчүн четке каккан. 23 январдагы соттук отурум бир күбөнү суроо менен жыйынтыкталды. Кийинки жараян 28 январга белгиленди. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иш былтыр 15 октябрда башталган. Текебаев менен Чотоновду айыптагандарды сотко мажбурлап алып келмей болушту. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрү сотко мажбурлоо жолу менен алынып келет. Ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айнура Сатарова 23 январдагы отурумда ушундай чечим кабыл алды. Буга прокурорлордун өтүнүчү негиз болду. Прокурор Мирлан Соронкулов сотко келбей жаткан күбөлөрдү мажбурлоо жолу менен алып келүү тууралуу токтом чыгарып берүү өтүнүчүн киргизебиз. Кадырбековго, Базаркуловго, Абдрахмановго, Айдакеевага, Жуковго, Оңолбековго, Чорныйга жана Ташматовага токтом чыгарып бериңиз. Булардын баарынын сотко келиши керектиги айтылып, телефондон сүйлөшүп жатабыз, бирок келбей жатышат деп өтүндү. Мындан тышкары прокурорлор соттон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Орусиянын жараны Леонид Маевский учурда чын эле түрмөдө отурабы деген суроону тактап беришин өтүндү. Судья аны да канааттандырды. Өмүрбек Текебаев прокурорлордун бул кадамын ишти создуктуруу аракети катары баалады. Прокуратуранын ишти болушунча узакка созуу деген ыкмасы баарыбызга маалым болду. Бүгүнкү өтүнүштү сотко 6 ай мурун эле беришсе болмок. Маевский өзү барбы? Түрмөдө отурабы? Отурса кайсы бирине менен отурат? Эбак эле тактап алса болмок. Ал эми Кыргызстандагы күбөлөр тоого лыжа тепкени кеттим, тууганым ооруп калып аймактарга чыгып кеттим деп сотко келбей жатышат. Орусиядагы күбөлөрдү чакыруу боюнча кат 2-3 айга созулуп кетиши күмөн эмес, деди. Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалап келет.
Алайда окуп жаткан памирлик кыргыздарга окуу китептери бөлүндү. Билим берүү жана илим министрлигинде Алай районуна көчүп келип, Харбек Алимсеитов мектебинде сабатын ачып жаткан памирлик кыргыздар үчүн окуу китептери берилди. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги маалымдады. Аркус жана Кут Аалам басмаканасы көчүп келген кыргыздар үчүн 50 дана алиппе, 50 дана мекен таануу, 40 дана математика, кыргыз тилиндеги 10 комплекти жомок китептерин жана 30 наамдагы 120 дана көркөм китептерди тапшырды. Буга чейин алайда сабатын ачып жаткан памирлик кыргыздарга окуу куралдары жетишсиз болуп жаткандыгы тууралуу Сары Могол айылдык мектебинин мугалимдери билдиришкен. Алай районунун Сары Могол айылындагы мектепте 36 памирлик кыргыз билим алып жатат. Памирден көчүрүлүп келген кыргыздар 3 класска бөлүнүп окуп жатышат. 7-17-17-45 жаш курагындагылар жана аялдар үчүн өзүнчө класс ачылган. Өкмөттүн Ош областындагы өкүлчүлүгү кабарлагандай, алар үчүн атайын 2 мугалим бөлүнгөн. Окуу мектептин эски имаратында жүрүп жатат. 2019 жылдын 23 декабрында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай район Сары Могол айылына көчүрүлүп келген. Аларга өкмөттөн турак жай курууга 1,5 гектар жер жана 10 миллион сом бөлүнгөн.